Assalamu alaikum tug'anlar. Bir o'ylar bilan bo'lishib qo'ying dedim. Aytadi-ku, iching kenar bo'lsa, olamni ichingga batirasan debchi. Iching tar bo'lsa, o'zing turib dunyoga boqmaysan deb. Saudiyaga almashish qaysi yillar kelgankin, anan arab qaytib перевод qil debchi. Arab qaytib. Dünya yüzüne Allah Taala adamların barına yer tarattır deydi. Ondan Kırgız uktap geçip kalıp toktap oldur. Geze yerlerin barı tarap etken eken Allah Taala qarap turip meylem yüzüm jarık eken жақсы адам екенсің деп тұрып бейіштің бір бурчун кесіп тұрып Кыргызстанга берип коюптур дейт да. Тамаша болгон менен сөзүндө чындык бар да. Чынында эле бейиштеги жерде жашайбыз да. Dünya жүзүнүн боюнча карасак, рейтинг боюнча 87-чи орунда турат экен. Биз 200дөн ашык мамлекет бар. Бул ортосунда. Мен туруп ойлоп койдум да, ушу Кыргызстанда жер кенен эле. Просто биздин пейлибиз тар экен да. Ошон үчүн Кыргызстанга батпай кетебиз да. Болбосо Кыргызстан не деген Европалардан канча өнүккөн мамлекеттерге караганда биздин жерибиз Аллага шүгүр да. Өзүбүздүн мамлекетибиз бар, өзүбүздүн жерибиз бар, өзүбүздүн кызыл китебиз бар да. Азыр башка мамлекеттер түптөлөйүн десе, жери жок. Мисалы уйгур бир туугандар канча миллион, 60 миллион дейт дүйнө жүзү боюнча. Бирок жери жок да. Ошон үчүн биз мындай ичибизди тарыптасак эле, ичибизди кенен кылсак элечи, тойбогон напсиден өзүбүздү сактасак элечи. Себеби напси ушундай экен да. Өзүндө 10 гектар жер болуп туруп дагы бирөөнүн 10 сотик жерин алып койгузу келет да. Өзүндө 1 миллион сом туруп дагы бирөөнүн 1 сомун алып койгузу келет. Ошон үчүн биз сураныш керек экенбиз да, тойбогон напсиден сакта депчи. Көрө албастыктан ичи тарлык, көрө албастык ушундай экен да. Өзү уй ичи болуп бирөөнүн өлгөнүн күтүп отурат экен да. Болбосо Кыргызстанга Аллага шүгүр, өз эгемендүүлүк мамлекетибиз бар, элибиз бар, суубуз бар дей койчу. Башка мамлекеттердин баарына чыгып жүрөбүз. Кыргызстанда жер жок чынында туугандар. Ошого шүгүр кылыш керекпиз да. Биз могу пейлибизди кенен кылсак элечи. Болбосо алтын асмандан алтын жаагса дагы, бирок пейлибиз тар болсо, бири-бирибизге көрө албастык кылсак, ичи тарлык кылсакчы, астыбызга алтын төшөсө биз өнүгө албайбыз да. Ырыс алды ынтымак дейт. Ырыстын келерин алдын биринчи ынтымак болуш керек экен да. Мисалы Ливия деген мамлекет, экономикасы өнүккөн, улупан, элеген, медицина, окуу жайын бүттүк өнүккөн эле, бирок ынтымакка келе албаган себебинен бир мамлекет жок болуп кетти да. Эгер биз да ынтымакка келе албай, бири-бирибизди чукуп, түндүк түштүк болуп бөлүнүп, партияга бөлүнүп, жааматка бөлүнүп турган болсок, мындай эркиндиктен, мындай жерден, мындай тынч мамлекеттен дагы мындай кайрылып калыштын коопсуздугу бар да. Себеби бизди цивилизацияга алып келебиз деп канализацияга түшүрүп, биздин элибизге, жерибизге, биздин ынтымагыбызга көз артып отурган адамдар бар да. Ошону биз жакшылап ойлонуш керекпиз да. Ынтымак болмоюнча ырыскы, береке